Salamatçılar hormatly yoldaşlar. Bugün biz sizlerle kayradan Kırgız elinin Manas Batırlığı epos jönündögi көрсөтүүлөрү улантабыз. Men sizlerge akırkı көрсөтүүмдө Kırgızlar jönündө kеңири maalumat, Manas jönündө maalumat berem dep ayткан элем. Мына өзүңөргө мен айтып өткөндөй, мен Сагынбай Оразбактын варианты негизинде 5 томдуу роман жазганмын. Мына бул романдар алдыңарда турат. Ошондой эле мен мектеп окуучулары үчүн, атайын 8-11 класс окуучулары үчүн жумуш дептерлер да түзгөнмүн. Бул романымдын жогорку деңгээлде жазылганын далили катары бул китебимдин Ташкентте жарык көргөн Türk Adabiyatının Bermetteri деген 100 tomluk antologiya çıkkan. Şu antologiyanın 88 tomuna benim Manas romanımdın 1. tomu Özbekçe kotarması jarık gördü. Şundayla ben buna özünüz görgöndü. Hazır bir neçe aydan beri video tasma tartып жатам, орыс жана кыргыз тилинде чыгып жатат. Орыс тилиндеги видео тасмалар дүйнө жүзүнүн 102 тилиндеги субтитрлермен коштолуп жатат. Азыркы учурда мен Манастын 2 бөлүгү Семетей үстүнө иштеп жатам. Жана 1 том китептир, азыр 2 томду жазып жаткан учурум. Эми силерге убада кылгандай, бул биздин Manas eposu jönündө дегеле Кыргызстар жөнүндө кызыктуу бир окуяны божомолду айтып берсем. Мындан нече жыл мурда биздин жергебизге америкалык окумуштуу Ричард Хьюит деген адам келген, киши келген. Ошол киши бул Кыргыздар Израилдин еврейлердин жоголуп кеткен уруусу деп өзүнүн божомолун айткан эле. Анын айтуусунда мындан 2700 жыл мурда Израилде ал жерде 12 уруу эл жашап турган. Ал элдер жашоо жөнүндө мына христиандардын ilk китеби болгон Библияда дагы айтылган. Анда бул Израилдин тукумдары, орусча айтканда колено Израилева деп коет. Бул деген эми Израилдин тизеси деп утурса болсун, бирок Израилдин тукумдары дегенге десек туура келет. Булар ошол Библиядагы ыйык жазуунун таянса, булар Яков деген адамдын 12 уулунун тукумдары. Алар баары биригип еврей элин улутун түзгөн экен. Бул 12 урууну Библия төмөндөгүдөй деп атаган. Булардын баарынын 12 уулдун атасы Яков болгон. Анын 2 аялы болгон. Эжесинде Лия жана Рахиля. Жана алардын кызматчылары Валлы жана Зельфи деген кызматчыларынан баардыгы болуп, ал 12 бала болгон Яков. Лиядан 6 бала болгон. Ал Рувим, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон деп. Ал эми Рахилядан Иосиф, Вениамин туулган. Кызматчылардан болсо Валлыдан Дан, Нефалим туулган. Ал эми Зельфадан Гад, Асир туулган. Ушулардын Яковдун экинчи уулу Иосиф Рахилядан туулган. Иосиф уулунун 2 баласы болгон экен.
Anın birinin аты Манасия, ikisi Ефрем. Бұлар чоңойғанды, алардың чоң атасы Яков, бұл Манасия мен Ефремді өз алдынша ұрулардың, басшылардың атасының орнына дайындаған екен. Бұл екі ұру Padişah Salomon bir şey айтқанда Сулайман қаза болғандан кейін 928 жыл, bizim zamanға чейін 928 жылы Birlikte İsrail padişahlığı екіге бөлініп кеткен екен. Түштікте Иудеяға, жана түндікте Израиль падишалығына. Бұл Иудеяда екі ұру жашаса, Иуда мен Симеон, Вениаминден ұрттары жашаса, олар Израильде қалған 9 ұрулар жашап тұрған. Бұл Израильдің ұлдары Құдайға ишенбестен алар жаман бұзық іштерге барғаны үшін bizim zamanға чейін 732-722 жылдары Израиль падишалығы Асирия деген мемлекет тарабынан басып алынған. Алардың ошондон кийин көпчүлүк бөлүгү, башкача айтканда 10 уруу еврейлердин туткунга алынып, алардын баары сүргүнгө айдалып, ар тарапка таратылып жиберген. Мунун баары тарыхта Асирия туткунун Асирия баскынчылыгы деген ат менен белгилүү. Ал ушул сүргүнгө айдалып кеткен израилдиктердин көпчүлүгү кийин өздөрү барган элдердин арасында тарап кетип, сиңип кетип, ошондон кийин өзүнүн ким экенин, кайсы урууга таандык экенин булар билбей калышкан экен. Ушул кезде азыркы заманда дагы Израилдин еврейлердин молдолор раввин деп коет, алар өздөрүнүн чиркөөлөрүндө кызмат кылганда ушул биздин жоголуп кеткен 10 уруу элибиз кайрадан жергебизге кайтып келип, бизи менен кайра бириксин деп туруп дуа кылышат экен, бата кылышат экен. Эми биздин жана мен башында айткан Ричард Хьюит деген америкалык мушту ошол жоголуп кеткен 10 уруунун бири бул кыргыздар деп эсептеп жатат. Ал бул жөнүндө өзү атайын китеп чыгарып, кыргызча жана тыюу салынган китеп деген эмгегин жарыялаган. Кыргыз запретная книга деп. Ал китепте Ричард Хьюит бул кыргыздар Яковтун уулу Иосифтин Манасия деген уулунан таралган эл деп эсептейт экен. Ал эсепте ошол жөнүндө өзүнүн чыгармасында айткан. Ал эми ал эмненин негизинде мынтип жатат, кандай булактарга таянып жатат, буга биздин Манас эпосунда кандайдыр бир далилдер барбы же жокпу, бул жөнүндө мен силерге кийинки көрсөтүүдө айтып берем. Азырынча болсо биз силер менен романды окууну улантсак. Кызарып татарган узак жолдон бети башы ботала чаң болгон аккун канчалык ачууланып кыйкырып бакырса да кор башы дарбазаны ачпады. Бирок анын кыйкырыктарына көңүл бурбай отурган кор башы аягында корко баштады. Муну кыргыздын аяры деп эшикти ачпай жатамын, ойлонду кор башы. Эгерде бул киши чындап акын болуп калса, эмне кыламын? Ал өз айткандай эртең шаарга жарыкта сөзсүз керек.
Себеби кыргыз болбосо аны сакчылар шаарга киргизгенге милдеттүү. Мындай болгон учурда бул кыйкырып жаткан Келесоо түлкүнүн эң биринчи убадыры болсо, анда шорум кайнайт. Мени дарга асып коюш анын колунан келет. Аябай тынчсызданган Корбашы Акундун кыйкырып бакырып жаткандарына кулак салып, анын опузасынан коркуп, түлкүгө барууну чечти. Мен азыр канга барайын, ойлонду Корбашы. Ага болгон окуяны айтып берейин. Эгерде ал уруксат берсе, кыйкырып жаткан немени шаарга киргизейин. Уруксат бербесе, өзүн Акунмун деген киши сыртта кала берет. Кокусунан эртең анын Акун экендиги аныкталса, мени эч ким эч нерсе дей албайт. Себеби мен түлкүнүн буйругу боюнча аны шаарга киргизбеген болом. Чучулаган Корбашы ордого барса, түлкү жарадар болуп, жанынын ооруганына чыдабай, өкүрүгүн баса албай, өлө турган адамдай болуп жатыптыр. Каным, деди Корбашы, бизге кыргыздардын аярлары келип, мен канга келдим, Акунмун, эшикти ачкыла деп алдаганга аракеттеништи. Аларга эмне деп жооп бердиң? Араңдан зорго сурады өңү куп-куу болгон түлкү. Дарбазаны ачпай койдум. Бул акмак Корбашы эмне деп жатат? Кыжыры келди кандын. Кайдагы аярлар, кайдагы кыярлар? Ушундай караңгы түндө кайчы жанынан тойгон акмак бизге келет. Келген күндө да кимдин жүрөгү мени алдаганга даай алат. Эшикти каккылап жаткан киши шындап эле кандайдыр бир айла малдар менен кыргыздардын колунан кушонуп чыккан Акун болсо керек. Аны ордого алдыртып, муну Корбашыга түшүндүрөйүн. Себеби эч кандай Келесоо азыр менин алдыма келе албайт. Сен кандай акмак немесиң? Бакырды түлкү Корбашыга. Шаарга келген киши эч кандай аяр эмес, Акун. Себеби кандай аяр болсо да калаабызга киргенден кийин соо калмак беле. Бизден эсен соо чыгып кетет беле. Түшүндүңбү, Келесоо? Түшүндүм. Анда мен эмне кылайын? Аны калаага киргизип, мага алып келгиле. Эгерде ал Акун болбой, жоо болсо, дүбө болбой, тоо болсо, бизди Кудай урбайбы? Капкадан кирген соо болсо. Куп болот, каным. Баарын сиз айткандай кылып, Акунду жаныңызга алып келемин. Корбашы кандан жардык алып, узун найзалар менен куралданган 80 жилдетти алып, кайра дарбазага барды. Эшиктер ачылгандан кийин алтын тунду кийишкен, аргымак бирөө минишкен Акун менен Алтыбек ордого барышып, кан менен бири-бирин жоктошуп, учурашып, ызы-чуу болушту. Силерди уурдап кеткен кыргыздардын кантип кутулдуңар? Деп таңдана сурады түлкү. Бул суроого жооп бергенден мурда менин бир суроомо жооп бергилечи? Суранды Акун. Манастын Бокмурун аттуу баласы тирүүбү? Казылар баланы өлүмгө өкүм кылганда мен аны зынданга салган элем. Бирок ал азыр өлүү же тирүүбү билбеймин. Эмнеге? Бизде азыр атасы, агасы, иниси өлгөндөр аябай көп. Согуштан жаралуу болуп келгендер андан да арбы. Кокус бирди жарып өчүшкөндөр жолдо жолугуп калса, баланы өлтүрүп салгандыр. Мен мунун аныгын билбеймин. Агам эмне деп жатат? Коркуп кетти оңбозоро түшкөн Акун. Бокмурундун тирүү же өлүү экенин билбейм дейби? Кудай өзүң сактай көр. Эгерде баланы биздеги жетим жесирлердин бирөөсү өчөшүп өлтүрүп койгон болсо, анда шоорубуздун кайнаганы. Бокмурун менин угушумча Манастын аябай кадырлаган агасынын баласы. Эгерде жөөкөрлөрүбүз же шаардыктар баланы өлтүрүп койгон болсо, канкор эч ким өзү кечирбейт. Бокмурундун өлүм үчүн баарыбызды дарга асып, элибизди кумкурут кылат. Каным, дидапка арган Акун. Бокмурундун өлүү тирүүсүн тез аранын ичинде билгенге буйрук берген. Эгерде бала тирүү болсо,
аны тезинен алып келгиле. Ошондон кийин кыргыздардын эмне дегенин угасыңар. Кан буйрук бергенде эки желдет зынданчыга барышты. Колго түшкөн түрктүн баласы Бокмурун ушул жердеби? Деп сурады зынданчыдан узун бойлуу кара тоору желдет. Ооба, жооп берди орто бойлуу кара тоору. Бетинде тыртыгы бар зынданчы. Кандай болсо аны тез чыгар. Биз баланы түлкү кандын жанына алып барыбыз керек. Куп болот. Зынданчы заматта жетилип чыккан Бокмурунду эки желдет кандын алдына айдап жөнөштү. Мени булар түн ортосунда эмнеге ордо калып бара жатышат? Ойлоду. Көңүл аябай бузулган Бокмурун. Кан мени өлтүргөнгө өкүм кылган окшойт. Тагдырдан качып кутулбайсың. Эгерде жанагы кызды дагы бир жолу көргөнүмдө армансыз өлөт элем. Желдеттер көзүнүн жашын көлдөткөн баланы ордонун жанына алып барса, баардык чырактар жагылып, айлана жапжарык болуп туруптур. Түлкүнүн аны күтүп жатканын түшүнгөн Бокмурундун көбөйтер көңүлү чөктү. Мен өлгөнгө макулмун. Болгону жанагы кызды бир көрүп өлсөм ыраазы болор элем деп дагы арман кылды бала. Желдеттердин коштоосунда ордого кирген баланын асмандан издеген жерден табылып, кандын жанында айдай жүзүн жаркытып, атасынын кашында алды толуп жашына кысканышай отуруптур. Мен кызымды көрдүм. İçinden kuvvandı Bokmurun. Kuday aytkanımды berip, ölörünün alında kızga jolukturdu. Emi armansız ölömün. Anı suklanıp karap жаткан balаны көргөн Kanışay aябай таң kaldı. Бұл balаны atam kantip жүрө койду. Эмне үчүн аны өлтүрбөдү деп ойлогон кыз Бокмурунга тигилип көзүн салды. Көкөтөйдүн баласын тирип экендигин көргөн Акун жеңил үшкүрдү. Кудайга шүгүр, Бокмурун аман экен. Эми баардык иштер жайында болот. Көңүлү тынчтанган Акун жанынын ооруганына чыдабай, көзүнүн жашын көлдөтүп жаткан түлкүгө карап, жардам берүүнү чечти. Токтой тур, азыр жараттарыңды айыктырам деп, дайыма жанында түрдүү дарыларды алып жүрө турган адаты бар Акун жанчыгын чукулап, бир нече дарылардын ичинен тиешелүүсүн таап, канга берди. Дарыны жараттарына сыйпагандан кийин, бир аз убакыт өткөндөн кийин аккан каны басылып, жараттары жазылып, айнектей көзү ачылган, үшкүрүгү баш жарган түлкү өзүнө келип, жеңил үшкүрүгү таш жарып, тактысында тынч отуруп калды. Кудайга шүгүр деп ойлондуккан. Акундун берген дарысы аябай жакшы турбайбы? Аны сыйпагандан кийин өзүмдү жакшы сезип калдым. 2 күндөн бери тынбай агып жаткан каным токтоп, жанымдын ооруганы дагы жоголду. Кудай буйрса өзүмө келип каламын. Агасынын жакшы болгонун көргөн Акун сөзүн баштады. Ажалга да баа жок. Сиз эсен аман турасызбы? Биз кеткенден кийин кандай жаңылыктар болду? Иним, сен сураба, мен айтпайын. Оор үшкүрлүү түлкү. Силер душмандын чалгынчылар тарабынан уурду алып кеткениңерден кийин биз кыргыздар менен чабыша турган болуп алдына бардык. Бирок алар күчтүүлүк кылып жеңилип калдык. Түлкү болгон окуяларды айтып бергенде Акун ага түнт карады. Агамдын сөздөрүн карачы, кыжырдан ойлонду Баатыр. Кыргыздар менен чабышып жеңүүгө аракет кылган эмиш. Бул эмне деген акмакчылык? Шашкалактык кылбастан, адегенде абалды билип туруп, кийин согушту баштабайбы? Биз көчөдө калган балдар эмеспиз. Биринчиден анын иниси, экинчиден башкы вазир болгондон кийин кан мен жөнүндө ойлобойбу? Эгерде түлкү согушту баштаганда манастын ачуусу келип, бизди өлтүрүп салганда эмне болот эле? Бул жөнүндө эмнеге агам ойлонгон жок? Эмне үчүн биздин өмүрүбүздү сары чаккага теңебеди?
же биз кырылып кетсек да канга баары бирби? Каным түнчүлө закын. Мени чалгынчылар 6 жатка менен уурдап кеткенде сен уруштун камын жедиңби? Эмнеге токтобой уруш салып, тополоң кылдың? Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.